Kүйөөм мага эмес даже үйгө продукту, балдарга окуусуна акчаны сарандык менен берет. Бергиси келбейт. Сурантып, жалдыратып жатып араң берет. Өзү күндө кеч келет. Волейболго барат. Жумада бир жолу баняга барат. Жумасына бир жолу күрөшкө барат. Жумасына 3 жолу тенниске барат. Жумасына 3 жолу дагы бир нерсе. Бизге такыр убакыт бөлбөйт. Жада калса сүйлөшүүгө да убактысыз жок. Үйгө уктаганы гана келет. Эмне кылсам болот, жеке барып күйөөм экөөбүз жолуксак болобу дейт. Эми бул күйөөгө киши тарбия берилиш керек. Ойгонуш керек. Бул дагы жаш баладай күйөө окшойт. Себеби күйөөнүн мойнундагы милдети анын үй бүлөсүн, баласын кароо милдет. Эгер туугандары бар болсо, туугандарын да караш керек, эгер анын мойнуна милдет болсо. Анан ошол үй бүлөгө берилип аткан, бала чакага берилип аткан акча анын мойнундагы милдет. Аны жалдырап суроонун кереги жок, аны мажбур түрдө сураш керек. Эгерде ислам соту боло турган болсо, бербей атса, аял сотко барып арызданса, ага милдеттүү түрдө ошону төлөгө. Ошо жанагы бизде азыркы алимент деп калды го. Ошо алимент ошо мурдагы шарияттан калган бир калдыктардан. Ошо мажбур түрдө казы мойнуна илип берет. Анан ошол баласына көңүлү бурбаса, балдарынын окуусуна көңүлү бурбаса, берсе да уруш талаш менен сарандык бере турган болсо, бир өзүнө келгенде волейболго барат экен, баняга барат экен, тенниске барат экен. Демек, маселе акча жоктугунда эмес экен да. Демек, ошол баланын күйөөңүздүн өзүндө кичине проблема бар экен, ал мында өзүн ойгонушу керек. Же болбосо, сизден бир жалкып калган же бир нерсеси барбы? Эми мен сиздин сөзүңүздү угуп атам. Мүмкүн күйөөңүздөн уксам башкача бир маселелер чыгышы мүмкүн. Ошон үчүн күйөөңүз менен жакшы мамиле кылганга аракет кылыңыз. Ал эми күйөөңүз болсо, ошол өз убагында тамакты жана балдардын кийимин, тамак ашын, окуусун камсыздаш керек. Жана сизге көңүл бурушу керек. Сиз менен сүйлөшүш керек, сиз менен салууга барыш керек, балдарына көңүл буруш керек, тарбиясына көңүл буруш керек. Күнүгө жок дегенде бир күндү үй бүлөгө бөлүнүш керек. Азыр бизде деле убактыбыз жок чындыгында. Бул жерден чыгабыз, башка жерге барабыз, сабакка барабыз, анан университетке барабыз, мечитке сабакка барабыз. Биздин деле үй бүлөгө убактыбыз болбой калды ушул мезгилдерде. Ошого атайын бир күндү үй бүлөгө бөлдүк. Барып бир жерге отуруп, балдарың менен бир жакшы сүйлөшүп, алардын сөзүн угуп, эмне кемчилиги болуп атат, эмне максаттары бар, аялыңда эмне проблемалар бар, жок дегенде бир күндү үй бүлөгө бөлүнүш керек. Биз Меккеде окуп жүргөн мезгилде биздин устазыбыз Шейх Сардар Али, Аллахым рахмат, өмүрүн узун кылсын. Ошол киши бир күндү үй бүлөсүнө бөлгөн. Калган күн бардыгы эртеден кечке чейин сабак берет эле. Бир күнү үй бүлөсүнө бөлгөн. Ал күнү телефонда чалбайсың, башка да кылбайсың. Ал күнү ал өзүнүн үй бүлөсү менен бир жерге барып чай ичет, мүмкүн бир жака эс алганы барат. Демек, мусулман адам эгерде исламга кызмат кылып аткан болсо, же болбосо жөнөкөй адам иш менен алек болсо, бир күнү сөзсүз үй бүлөсүнө бөлүшү керек дагы. Ошол күндө балдарынын абалын жана аялынын маселесин карап чечип бериши керек. Эгерде жеке келип жолугам десеңиздер, иншалла менин номериме жазып байланышсаңар, мүмкүн иншалла убакыт таап сиздер менен сүйлөшүп, баарлашып маселеңерди чечкенге аракет кылам.